Агай, орус тилиндеги две деген сөз качан колдонулат? Ушуга эч башым жетпей койду да. Торпок болсоң башың жетпейт да. Антип торпок деп кемсинбеңиз агай. Торпок деп кемсинбеңиз. Антип торпок деп кемсинбеңиз агай. Кара, орус тилиндеги а тамгасы менен аяктаган сөздөрдүн алдына две деген сөздү коюп, аягындагы а тамгасын ы тамгасына өзгөртүп коебуз. Мисалы, машина десе алдына две дегенди коебуз. Две машины, аягындагы а тамгасын ы кылабыз. Две машины, две комнаты, две квартиры, две школы болот. Мен ушундай жеңил беле я. Эмнеге мурда айткан эмессиз агай? Ичиңиз тар экен, бирок агай. Ичиңиз тар экен, Мурдараак айтсаңыз болмок беле? Менин ичим тар эмес. Болгону сен өзүң билимге кызыкпайсың. Торпоксуң дедим го, торпоксуң. Тур жогол алдымдан, тур жогол. Агай мунун баарын каяктан билип алса болот? Айтыңчы, каяктан билип алса болот? Мына бул китептен үйрөнсөң болот. Мына китеп эң сонун үйрөтөт сага. Мына бул китеп. Охо, агай сонун болду да, сонун болду. Качан кыргыздын башына келсе гана ошондо үйрөнөт. Россияга барып, орус сүйлөсө, түшүнбөй калса, кыйналса, айлыгын ала албай калса, ошондо гана китеп аласың армага окшоп. Ошондуктан алдын ала эле алып үйрөнсөңөр болбойбу, я. Алгыла могу китепти, уктуңарбы? Алгыла дейм.